Рахмат. Бул жерден экология маселелери көтөрүп атпайбы? Я просто хотела уточнить, да? Интернет тармактарына жакында эле чыгып атат о запрете пластиковых пакетов деп чыгарып атат. Это чья вообще идея была? Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна. Токай агенттиги орун басары Шерипов. Бул мурдагы созуп жогорку кеңеш депутаттары мыйзам көтөрүп чыгышкан. Бирок ошол жерде бир Микрофонду коомчулукта жакыныраак алып алыңызчы, микрофонду болбойт. коомчулукта биз ошо проблема болуп калат деп, ошондо пакет 4 сом 50 тиынга айланып калат экен да. Биз болсо азыр өкмөткө азыр сунуштап атабыз, Минюска кортундалабыз жакында 20 микрондон жогору деп атабыз. Себеп дегенде жукалары 20 микрондон өйдө булар уже кийинки обработкага кетет. А тигилер уже обработка жарышпай атат да, жатпайт. Ошол себептен инициатор болгонбуз. Продукцияга запрет кыласызбы же экспорт, импортту мындай көзөмөлдөйсүңөрбү? Бардыгы Же кандайча? камтылат. Туура, бардыгы камтылат. Неме чыгашаларын ким дүкөндөргө илинеби, кандай болуп калат да ошондойчу? Жок, бизге биз ошо 20 микрондон өйдө деп атабыз да, может технологиясын өзгөртүп, ага запрет коебуз 20 микронго чейин. Ошол сырттан келип аткан импорт менен келип аткандарды кантебиз? Аны дагы запрет коебуз. Запрет кирет. Сиздер кечиресиздер, сиздер азыркы убакытта деген Кытайдан келген товарлардын контрабандасын токтото албай жатасыңар, пакеттерди кантип токтотосуздар? Эльвира Жыргалбековна. Бизде холодильниктер кездеме деп кирип атпайбы? Сөзүн ачыгы. Көзөмөлдөй аласыздарбы же бул дагы бир чоң бир бажы неме тармагында иштегендер, чек арачыларга да мындай чөнтөгүндө дагы бир доход түшүрөйүн деп атасыздарбы да? Эльвира Жыргалбековна, аянда тыюу салынбайт. Биз 20 микрондон аз болсо, биз ошо пакеттерди жана утилге атайын төлөнөт, сбору да. Ошону киргизип атабыз. Себеби жана өтө жука пакеттерди бекер тараткандан көрөк, бекер таратып атышат арзан болгон үчүн. Эгер баасы көтөрүлсө, ал пайдасыз болуп калат. Ошон үчүн жана кагаз пакеттерге өтөт деген эмебиз бар да, баягы аракетибиз бар. Себеби башка мамлекеттин баары ушундай результат болгон да. Дүкөндөрдө иштеген адам, дүкөндөрү бар адамдар, супермаркеттердин ээлери же деги бизнесмен мындай акылдаштыңар беле? Алар эмне деп атышат? Биз бизнести чогултуп акылдашканбыз бул боюнча. Бирок бизнес колдогондору да бар, колдобогондору да бар да. Бирок бул жерден биз запрет койгон жокпуз, тыюу салынбайт. Баасын кымбатта турат. Тыюу салыныш үчүн биз ЭС мамлекеттери менен макулдашып керек да. Бізде бумажный фабрикалар барбы? Ошол кагаз пакеттер чыгара турган фабрикалар барбы? Пакет чыгаргандар бар, эми алар баягы жеке ишканалар бар. Мамлекеттин ишканасы барбы ошондой? Жок, Жок. Мындай как-то более мындай рациональный подход кылбайсыңарбы? Же ошол мамлекеттик ишкана болсо мен түшүнөт элем да. Азыр бунун баасын көбөйтүп алып, аягында деген конечный потребитель биздин жөнөкөй жарандар эле куурап калбасын деген сөз да. Мындай надо как-то это все просчитать. Анан жөн эле популистический элге жагынам деп запрет коюп алып, аягына жетияка жебе кылбай калса ызы чолуп кетпейли да? Сураныч да, жакшылап мындай, вам как-то это надо все просчитать досконально. Бумажный пакет менен есть такие вещи, которые и в бумажном пакете не носят. Есть вещи, которые надо, чтобы это доход государства тогда был. Же бир жеке эки компаниянын лоббиси болуп калбасын да аягында. Рахмат. Рахмат.